1979 жылы 27 декабрда Афганистанга СССРдин куралдуу күчтөрүнүн 40-чы армиясы кирген эле. Расмий маалыматка таянсак, бул согушка советтик 620 000 офицер менен жоокер катышкан. Анын ичинен 14 453 каза болгон. Ал эми Кыргызстандан 7000ден ашуун жоокер барып, 454-тү курман болгон. 1,5 миңдей жоокер ар түрдүү жаракат алган. Алты жүзгө жакыны майып болуп кайткан. 2 кыргызстандык аскерге Советтер Союзунун баатыры наамы берилген. Бул согушка ар түрдүү көз караштагы державалар менен мамлекеттер катышкан. Бир жагынан СССР жана социалисттик лагердеги өлкөлөр коммунисттик режимге жардам берсе, расмий кабуулга каршы согушкан оппозициялык күчтөргө АКШнын өнөктөштөрү Кытай, Пакистан жана Батыш Европа менен жакынкы чыгыштагы мамлекеттер тынбай көмөк көрсөтүп турган. 19-кылымдан баштап Россия менен Англиянын ортосунда Афганистанды көзөмөлдөө үчүн айыгышкан күрөш жүргөн. Эри державалардын ортосундагы бул күрөш азыр да токтой элек. 19 жана 20 кылымдын башында Улуу Британия Афганистан менен 3 жолу согушуп, жеңилгенине карабастан, ага чейин басып алган Афганистандын айрым аймактарын кайра кайтарган эмес. Ошол үчүн азыркыга чейин мурдагы Улуу Британиянын колониясы Пакистан менен Афганистандын ортосунда Дюарт сызыгы деп аталган чек ара чыры бүтө элек. Мындан сырткары, расмий Лондон кабулдун тышкы саясатын көзөмөлдөө боюнча позициясын сактап калган. Англия өзүнүн атаандашы Россия Афганистанда үстөмдүгүн орнотуп, колониясы Индияга кол салышы мүмкүн деп кооптонгон. Чындыгында эле Борбордук Азияда Афганистандын орду стратегиялык жактан абдан маанилүү болгондуктан, орус өкүмдарлары өз таасирин кеңейтүүгө умтулган. Дал ошол себептен улам Афганистан үчүн Улуу Британия менен Россиянын ортосунда тымызын айыгышкан күрөш жүргөн.